Акын Курбаналы Сабыровдун урматына арналган акындардын эл аралык фестивали жөнүндөгү жакшы пикирлер дали айтылууда. Чынында эле жаз айынын толуп турган мезгилиндеги бул иш-чара көпчүлүктүн жүрөгүнө руханий азык тартуулагандай болду. Адаттан тышкары табият менен айкалышкан акындардын иш-чарасына Казакстандан тагыраагы Түрксой уюмунун төрагасы Султан Раевдин кеңешчиси Мухтар Шохан мындай баа берди. Жалпы акында риза болатыным, осында министрлер кабинетинен, Мәдениет министрлигинен де башчылар келип отур экен. Мынау конатыным, акындарга басын ийген башчылар ол калкка басын ийген нагыз башчылар болуп саналат. Өйткөнү акындар калктын жүрөгүндө жасайтын адамдар. Эгер бир акынды жалгыз акындын өзүн калк деп кабылдау керек. Мынау бийликтеги башчылар, сондуктан мына жерде отурган азаматтарга үлкөн рахмет. Басым дейм, акындарга басын ийген акимдерге, башчыларга биз басымызды ийүүбүз керек. Өйткөнү олар калкка басын ийген адамдар деп түшүнүүгө болот. Сиздерге үлкөн рахмет. Лейлек жергесинде Курбаналы Сабыровдун урматына өткөрүлгөн акындардын 35-жолку юбилейлик же эл аралык иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун катышкандыгы акын жазуучуларга көрүлгөн мамлекеттик чоң колдоо экендигинин далили. Бул жолу мамлекеттен 1 миллион сом каралып, анын алкагында акындар, жаш акындар эле эмес, коңшу өлкөлөрдөн келген белгилүү инсандар да катышты. Буюрса, бул өтө чоң бир биз үчүн катардагы иш-чара эмес. Анткени албетте быйыл мына тарыхый келишимдер, чек ара бекилип, ушул Кыргызстандын жүрөгү дейбиз, Кыргызстандын дарбазасы дейбиз, өзүбүздүн дейлегибиз, өзүбүздүн баткенибизде дагы ушул тынчтык, мына поэзия, элибиздин баардыгы ушул ырды жакшы көрөбүз, көбүнчөбүз ыр жазабыз дегендей. Өзбекстандан келген шайыр же акын кыз Лейлек жергесинде өткөн иш-чара жөнүндө мындай деди. O'zlarini otalaridek faxrlanishyapti-da, bolalarni qarang, shunaqa mehr bilan Qurbanali Sabirovni yodlashyapti-da, boyaga. Shunaqa biz ham yaxshi ko'rib qoldik, o'zimizni bir akamizdek, og'amizdek yaxshi. Өмүрбек Телебаев, Жедигер Салаев, Атакул Жакупов, Атахан Кожокулов бул күнгү акындардын поэзия майрамында өздөрүнүн жаңы жазылган ырларын окушту. Бул жаштык деген бул табияттын жаз айындай да. Табияттын жаз айы кандай болуп, жаңырып, түрлөнүп, гүлдөп, адамзаттын жаштыгы да бул жаштар. Ана мен ушу сүйүүгө байланыштуу бир рок берейин. Асманыман салып уч деген ыр. Өчкөн сүйүү өнбөс кайра тирилип, сынган айнек күзгү болбос биригип, сурап ичкен суу окшошуп күндөрүм сумсайгы өтүп жатат тирилип. Сенин баркың сен кеткенде билинип, менин тарпым бос постектей тилинип, көлөкөдөй басып жүрөм дабыссыз, бос күрмөдөй турам мыкка илинип. Көптү самап, жокту санап аз дедим, уялбагын, уяңмайын аз дегим, сенсиз кантип кезме келем дүйнөнү, сенсиз кантип сезме келем жаз демин. Сүйүүн эчбир, чембирдиктер ченебес, уял сүйүү чексиз, шексиз айын кебемес, бир тең болсо өзүн өзү тең болор, ага башка, асман аска тең эмес. Leylek жергем өрүк зардын мекени, өрүгүмдүн ширесине канганмын, өмүр бою жаза турган ырыма өрүктүктөн өрүмдө шириндикти алганмын деп анан Коз Убагылан дарыясы жөнүндө ушул лейлекти өрүктөр гүлдөгөнүн бир нурлуу нур кошулган бир ырдында китеби бар. Кечесинде жаш акындарга жакшы көңүл бурулуп, сыйлыктар менен сыйланышты.